Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн тарбиялык сабагыбыздын дагы бир темасы амалдар ниетке жараша болот деген темада сиздерге баян кылмакчыбыз. Бул баяныбыз Өчпөс сабактар китебинен алынды. Анда алдыңкы мүнөттөрдө бизге көңүл буруп туруңуздар жана эгерде кандайдыр бир ойлор жаралса, комментарийлерге өз ойлоруңуздарды калтырыңыздар. Анда баштадык. Амалдар ниетке жараша болот. Бир падыша өлкөсүнүн борборуна, өзү жашаган шаарга ааламда жок кооз мечит салдыргысы келет. Эл менин мечитимди көрүп суктанып, мени гана сактап турушсун деген ниетте эч ким менин мечитимдин курулушуна кыпындай да жардам бербесин, бардыгын өз каражатым менен куруп чыгам деп жарлык чыгарат. Арадан күндөр өтүп, күн айга, ай жылга айланып, акыры баягы өзү кыялдангандай ажайып кооз мечити курулуп бүтөт. Мечиттин дубалына кимдин мечит экенин, ким салдырганын эл билсин деп өз атын оюп жаздырат. Эртеси жатып түш көрөт. Түшүндө кызык иш көрөт. Кандайдыр бир периште келип, мечитте жазылган атын өчүрүп, ордуна башка бир аялдын атын жазып кетет. Чочу ойгонгон падыша кароолун чакырып, тезинен мечитке жөнө. Анда менин атым жазылып турабы же башка ат жазылып турабы, билип кел, деп буйрук берет. Кароол мечитке келип караса, падышанын эле аты жазылып турган болот. Падышага келип, анын атынан башка эч бир жазуу жок экенин айтып, көңүлүн тынчытат. Эртеси күнү түндө падыша дагы кечеги түштү кайталап көрөт. Таң атканда увазирин чакырып түшүп жооруп берүүсүн талап кылат. Бирок уйку сураган увазирден тыңгылыктуу жоопу калбайт. Үчүнчү күнү баягы түш дагы кайталанат. Ачууланган падыша желдеттерин чакырып, мага ушундай деп аталган аялды таап келгиле деп буйрук берет. Жигиттери шаарды түрө кыдырып, түтүнмө түтүн, үймө үй кирип сурап жүрүп, араң дегенде ошол аттагы бир аялды таап, ээрчитип келишет. Ал колунда эч нерсеси жок, картайган кемпир экен. Падыша кемпирге ачууланып, сен менин мечитимди салуунусуна жардам бердиң беле деп кыйкырат. Коркконунан калтырап титиреген кемпир: "Жок улуу урматтуум, мындай мечитти салууга жардам бергидей эч нерсе жок. Андан да мен сиздин мечит салууга эч ким кол кабыш кылбасын деген буйругуңузду уккан болчумун", деп жооп берет. Кемпирдин коркуп жатканын байкаган падыша үнүн басаңдатып: "Чынын айтчы, мен сага эч кандай жамандык кылбайм. Тескерисинче, каалаган нерсеңди берем" деп жубатат. Ошондо гана өзүнө келген кемпир мындай дейт: "Мен ар дайым Алла Таалага кайрылып, менин да ушундай мечиттин салынуусуна ортоктош кыла көр деп дуба кылчумун. Бирок менин колумда жарты тыйын да жок болгондуктан такыр салым кошо албай жүрдүм. Бир күнү мечиттин жанынан өтүп бара жатып, мечитке жүк тарткан аттын сууга жулунуп жер чапчы турганын көрдүм. Мен ары бери карап, бир идиш таптым дагы, аны менен аттын суусу каңгыча суу ташып бердим. Мына ушундан башка эч нерсе кылган эмесмин" деп жооп берет. Кемпирдин сөзүн уккан падыша башын чайкады. "Сен ушул кичинекей амалың менен Алла Тааланын гана ыраазычылыгын каалаганың үчүн ал тилегиң орундалыптыр. А менин кылган ишим тек гана адамдарга мактануу болуп, Аллах аны кабыл кылган жок." Ушинтти да увазирин чакырып, мечитке жазылган өз атын өчүрүп, ордуна жанагы кемпирдин ысмын жаздырууга буйрук берди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки баяндардан жолукканга чейин саламатта калыңыздар.